Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кезекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Бакьяна чыгармасы сунушталмакчы. Таң үрүлүн тартып, жылаңаш жаткан көк деңизден көк мунарыгына шуула чачып, улуу суунун көөдөнүнөн балбылдаган кызыл күн чыгып келе жатыры. Көк жээктин эрме чегинде чугуп кетчү тунмасымал көз тайгылтып, күн улам көктү өрдөп келе жатыры. Ал ошентип асманы ачылмагы. Көктөгү тытма каалгы булуттарды көрүп көңүл тынч. Бүгүн күн ырайы ырайымдуу болгудай. Көлбөп коюп тынч жаткан деңиз бети да ошону айткансыйт. Тим жатып чуучуткансып, кээде гана түсү туз деңиз бетинен ак жал толкун жаалданып чыга келет да, жан тынымындай болуп, көз алдыңан кайра кайым жоголот. Күн улам өйдөлөгөн сайын, жарык нуру жаркырап жайылган сайын, сур кызгылт тамылжыган деңиз бетинен көгүш асман шаңында ар кимиси өзүнчө ак бар жактаган толкун курчанган борчу каскалуу аралдардын карааны жер челип, көз акшыйтып, сүзүшүүгө маташып калган букалар сыяктанып, дааналанып келет. Жазмыштын кудурети менен ушул жерге туш болгон келинге Мармар деңизинин таң эртеси ушул көрүнүштө көз алдына тартылды. Бул көрүнүшкө кошумча болуп, жээк бойлой жым каалгыган чардактар жүрөт. Жана да чыбырчык суу бетинде жалгыз балыкчы кайык, анда үңкүйүп отурган чий калпакчан караан. Тегерегин бүт мелтиреген суу, көлбөгөн суу, эчтеме бузбаган арал жымжырты. Бирок түнкүсүн оропара өткөн кемелердин доошу жаңырып турду. Ал түрк лоцмандарынын бири-бирине мегафон менен бирдеме айтышкан үндөрү болчу. Түн туңгуюгунда үндөр күчөп угулуп, түшүнүксүз жаңырыктап турду. Келинге күн бу жерде биринчи жолу чыгып келатты. Келин маташалы жоолугуна орунуп, көйнөгүнүн этегин кымтыланып, кор жойгон тизесине ээгин жөлөп, күн райымына жылынып, кыймылсыз отурат. 10 кадамча төмөндөгү кеме байыр, кеме токтоочу жайдагы жээкти караган эски манастыр чиркөөнүн куусаң чырмооп жапкан бет алдындагы кенен таш тепкичинде бүрүшүп, бул отурушунда ал жападан жалгыз эле. Деңизге чукул салынган мындай чиркөөнү ал эч качан көргөн эмес. Кыязы чокунууга келгендер кемеден түшөөрү менен ачык эшиктен кирип, чиркөөнүн төрүнө жеткидей, анан эртең мененки коңгуроолор кагылганда бир калып ыргакта төбөңдөн көпкө кагылган жез добушу менен жээкке соктуккан деңиз толкунунун гүр шар добушунун аралашып жаңырыктаганын таңыркай угуп отурду. Чыбырлуу, тик бет, борчу каскалуу аралга орноктолуп отурукташканынан урумдун усталары түбөлүккө деп курган курулуштарынан улам арал тар көрүнөт. Манастыр сепили черепица менен жабылып, дубалы бийик, коош бири-бирине тепкиштенип туташып, өр талашкан тамдар. Дегенкиси ушул жерде таштан куралгандардын баары жана дубалдын түбү сайын жабалактаган чычкан жалбырактуу анжир, салмактуу салаңдаган күрөң шингилдер, таш арасынан төп-төп болуп бадалданып гүлдөп турган алиандрлар. Дегенкиси жайнап жаап турган өсүмдүктөр ушулардын баары кылымдаган талыкпас мээнеттин үзүрү. Сепилдин дубалына жабыша өскөн чатыр бутак кедир карагайлар, чиркөө менен бой талаша өскөн шыңга сымбат кипаристер, булар дагы ошол мээнеттин үзүр белгиси. Кеме байырдан чубалып чыккан көчө таштак жол менен ийрелеңдеп, аралды тегерете курчап келет шекилдүү. Туз кычкыл ным тартып, деңиз жыттанат. Күн табына какшый баштаган шагылдын кургак эси менен бак тарак жалбырактарынын желим нымы каңыл жаарды өрдөйт. Анан дагы бул аралдын бешенесине бүткөн жалгыз перзент сыяктанып, жалгыз качыр бар экен, картаң экен, куу кыйды окшойт. Артынган эки бош себети эки капталынан борсоюп, кеме байырда кыймылсыз турат. Жанында жан жок. Бечара макулук же ээсин күтүп турганы, же деңизден келер жүк күтүп турганы дайынсыз
турат. Бир билгени болбосо бу турган эмне? Аз жашаган жашоосунда жыйган аздыр көптүр тажрыйбасы гана болбосо, ушул турган турушунан, башка байлыгы жоктугунан узак сапар жол азабына өмүрүн сайып коюп, тарпы калган денин эптеп жеткирген, келин жеткен жериндеги көргөн дүйнөсү ушул болду. Стамбулга келгенде деңизден өткөндөрдүн акысына жараар деп сарамжалданып сактап жүргөн бир тизим илгерки бермети бар болчу. Эми ал жүгүнөн да кутулду. Мына артта калгандын баары обол башында жамы калк жашоосунун маңызы деп, өзү дагы жер бетиндеги тирүүлүктүн максаты деп түшүнгөндөрдүн баары жаңы эле чоочу бойгонгон. Жоорутпай турган кылт эске түшө калса да, аза боюн жаа бою ала качаар түшкө окшоп артта калды. Өткөнүн биротоло артка кагып, өз өмүрүнөн биротоло кесип таштагандай, кечеүгүнкү жашоосу кабыл алынбай калган себептен жашоо болуудан калып, жок болгон сыяктуу бу аралга кай тарабынан келгенин азыр өзүн өзү айтып бере албагыдай. Бир тизим берметтин эмгек акысына бермек болуп, картаң түрк кайыкчыны жалдап чыккан азыркы туругу Стамбул азыр кай тарапта калганы ага канчалык зарыл. Анын сыңарында эле баштагысы өткөнү, кеткени жана дагы ошо менен кошо илешкен нерселеринен биротоло кечип койгон соң, алардын кайда калганынын канчалык зарылчылыгы бар эле. Мына бүгүндөн баштап өткөн өмүр тиричилик кылчайгыс жок болгону, таптакыр бүткөнү, алдыда өлүм болсо да өткөндүн баарына кайыл болгону. Сырт кейпинде тынч пенде, ичинде болсо ушу жеткен жери өмүр өтүмүнүн соңку чеги деп билип, эс албай эңшерилип, куп деп кулдугуруп отурмагы. Анетмеги бул аралдын чөлкөмүнөн тышкары кызыгы да жок, үмүтү да жок. Ушул оюнан болуу көрүнөт, түнөмсүз көктө тынымсыз ичирткенкен доошу бүчөп, үчтөн болуп канат керип, үнү калып өзү жок самолеттор шуулдап өтө бергенде да баш көтөрүп кызыкпады. Кызыкпаганы дүйнө кызыгуусунан калып калганы болчу. Адеби ошентип төбөсүндө көк мелжимде көзгөлешпес жасаты жана да куйругулаш шуулдаган доошун кошу шыпырып самолеттор учуп өтүп кете берди. Келин болсо баш көтөрүп карап койбой, кайыл пейил отура берди. Ошентип отура берди, ошентип отура бермеги. Күн деңизден суурулуп алган соң, өжөрлүгүнөн ажемдебей өрдөп бара жатыры. Шашке маал чегине асылып бара жатыры. Ал күн ошентип башталды. Күн ошентип башталса да, бул келинге назар салган жан болбоду. Жок, назар салган эки жан болгон экен. Бири жарым сааттай мурун жанынан өйдө коңгуроо жай тарапка өтүп бараткан чала уйку коңгуроочу болду. Мурут астынан кобуретти. Кыязы учурашкан окшоду. Экинчи караңгыда капилет туш келген жан болгар кыз экенин билип, боор тартып сиңди көргөн. Эшик эжейдин жайынан түнөк таап берип, боор тарткан болгар кечил кыз Иванна болду. Эртең менен чиркөөнүн астына алып келип, күтүп отур дегенде, ошол өзү болду. Ал ортодо Машаяктын колуктуларынын жай аталган Урумдун Адал кыз монастырынын чымын зыңы өткүс сепил дубалдарынын ичинде кечил келиндердин эзелтен эреже болуп калган пенделик тиричилиги өтүп жатты. Демейкисин жазбаган эреже боюнча чиркөө ээси Игумения Митродоранын күнүмдүк тиричиликке деген насаатын угар чак эле. Демейкисинде эле Игумениянын иш жайында отурумдук жана башка бүгүн бүтчү иштер тууралуу кеңеш өтүп жатты. Ал күнгө деген көрсөтмөлөр көрсөтүлүп, тапшырмалар тапшырылып, аларды аткаруучу иеромонахинялар жай-жайына тарап баратышканда, Игумения Митродора кагаздан көзүн алып, көз айнегин четке коюп жатып, тигилердин бири Просмонария Федора бир кыжаалат иши чала болуп жаткансып, босогуду тайсалдай туруп калганын байкады. Дагы эмне апкеси? Жалгыз калып, алиги китебин окуп бүтүп алсам деп отурган чиркөө ээси заарканган пейилин жашырбай сурады. Дагы бирдеме бүтпөй калдыбы? Монахиня босогодон бүжүрөй кайрылып, бери жакындады. Кечириңиз, ыйыгыне. Менин айтайын дегеним, жанагы сапар бөбү сиздин батаңызды алсам деп дагы эле күтүп турат. Кайсы сапар бөбү? Келген жагына кайра жөнөтүп жиберсеңиз деп, кечөгүн эле айтпадым беле мен сизге? Эмне үчүн дагы эле отурат? Билем, ыйыгыне,
жөнөтүү ээр унаа деле бар эле. Почта ташкан катер жөнөп жаткан болчу. Бирок алиги неме тил албады. Милтирей тиктеп, үн сөзү жок отурган. Тетиги Болгариядан эптеп жетиптир. Жалгыз жан жаш немеге чоочун жерде кыйын эле болгон окшойт. Кыйналбаса ушу көйдө жүрмөк беле? Макул, кыйноодо дейли, деп чүркү ээси сөздү жулуп алды. Бирок биз кыйноо тарткандардын баарын эле ушу кичинекей аралга жыйнай бере албайбыз да. Ар нерсенин чеги болот эмеспи? Анан калса ал неме тагдырынын кыстоосу өтүп кеткенче баш паниктей турууга келдиби? Же Кудаага дилин коюп, моюн сунуп келдиби? Аныгын кантип билели? Биздин ургаачылар монастырга келүүнү каалагандар оболук кат жазышып алып, чиркөө коомунун чакыруусу менен келери ага айтылган жок беле? Ал өзү ким экен? Каяктан экен? Эч ким билбейт го. Кары монахиялар тым-тырс болду. Чиркөө ээси Митродора тырышкан чекесин укалап, чоң столдун үстүндө жайнаган кагаздарын которуштуруп, Просмонарияның эмне айтаарын күтүп калды. Кашында турган монахиня жалаңкана Просмонария эмес, ыр-ырдоолордо дагы псаломчу да болуп милдет аткарат. Ар качан керектүү неме анын өтүнүчүн кагып коюу дагы жарабайт. Бирок азыркы кыйын кезде башка жүк болгон жан ашка жүк болоорун Феодора өзү деле түшүнмөгө керек эле го. Мамлекеттер менен мамлекеттер согушуп жаткан кез булар өз аралыгында чет бөлөк согушуп жаткандардан сырт бөлөк турушса да, бүтүн башка планетада жашап жаткан жер эмес го. Ошон үчүн күн сайын кыйындап баратыры. Материктердеги чиркөөлөрдүн абалы оордоду. Согуштун сормо айлампасы курчап, Куда сөзүнүн баркы түшүүдө. Ага өчөгүчтөй базар баасы кымбаттап, сырттан ташылып келүүчү азык-түлүк азайып баратыры. Бөтөн турган арал болбойт деп айткан Экклезиасттын сөзү 1000 мертебе ак сөз экен. Анан дагы согушта болуп жаткан жоруктарды ойлосоң, бу дүйнөгө бир жаралып келген шордуу пенденин тагдырына жаның кейийт. Чиркөө ээсинин кабагын карыш салдырган ошол ойлор эле. Али дагы келишимдүү, кара каш, балбылдаган кой көз, үстүңкү эрдинин үстүн майда кара түк баскан, саал толуңку тартып келаткан. Игумения ушу кейиштүү кебетесинде дагы салтанаттуу барааны бар. Монастырдын ээси кабакчытып отурду, жооп бербей тымпыйды. Ушу тапта артык баш күйгүлүк ойдон алыс болгусу келди. Просмонария Феодора анык, кечил, как элес немеле капталын салган калыбында терезе түбүндө зыңкыя катып деңизди карап турду. Айтпай коюппузбу? Түшүндүрдүк, көп эле айттык деп үшкүрүнө сүйлөгөн Феодора чиркөө ээсине бери толгонду дагы сөзүн улантты. Бирок ушул экен, монастырдын оозунда каңгып келген бир жан турат. Муну эмне дейбиз? Кокус иш дейбизби? Же Кудаанын буйругу дейбизби? Так айтыш кыйын. Болгариядан чыгып, Түркияны жөө кезип, деңизге чип. Кеп ошондо биз жол жээгинде эмеспиз, деңиздебиз, деп чиркөө ээси бул айтканы кимге багышталганы белгисиз. Мурдагы сөзүнө эч байланышы жок, өзүнчө күбүрөдү. Мурдагы күнү немис кемелери Кара деңизди карай өттү. Баарыңар жабалактап карап турбадыңар беле? Замбиректери беленделип, оңрайган ооздору ок бүркөөгө даяр. Үрөй учурат. Суу астында сүзгөн кемелери ушул биздин тушубузда эле жойлоп жүрөбү дейм. Орусия кыйроодо. Тегеректеги элдердин баары согуш отунда. Күнү түнү дебей самолеттор төбөдө күүлдөгөн. Дүйнө эмне болуп баратат? Бир жараткан өзү билер, деп унчукпай калды да, сөз эмнеден башталганын эстеп жумшарды. Эмне турасың? Отур апакеси. Просмонария дивандын четине отурду дагы, эки колун тизесине кайчылаштыра коюп, мелтирей күтүп калды. Өзү ким экен? Пенделик дүйнөдө ким болуп жүрүптүр? Деп кызыга сурады Игумения. Мурда мугалим экен. Ошондой да, аты жөнүчү? Бахиана. Мунусу атыбы? Ошондойго? Кооз ат экен. Бахтан чыккан эмеспи? Анысын ойлоп аптырмын, деп мойнун алды Просмонария
Феодора. Ошондой болушу да этимал. Чиркин бах. Игумения теспесин терген бойдон ордунан турду дагы, башынан аягына дейре кара кийинген бараанду басыгы менен бөлмөнү жарып өтүп, терезе түбүнө келди. Сырттан көрүнүп турган чиркөө купалаларына көнүмүш адат менен чокунуп койду. Секелек кыз күнүмдөгү бактын мессалары күнү бүгүнкүдөй эсимде. Не деген күч? Деп эртегисин эстей кетти. Ободон чаңырган доош азырда кулагымда. Көзүн жумуп ойлонуп калды. Жылмаюга жүзү жаркып, күтүүсүз келген эскерүүнү ой каалгасында узагыраак кармап тургусу келди мактырап. Прус Мария Феодора ыйба сактап унчукпады. Урмат эткен калыбында карап отура берди. Кууш дубалдагы оор сааттын түпкүрлүү үнү угулуп турду. Саат күңгүрлөп, убакыт агымын эсептеп үн сала берди. Игумения болсо, канцеляриясынын тоо башынан ачылган терезесинен деңиздин кылайган чети көрүнгөн аймагын карап тура берди. Баягы эле кенендик, эендик, тирүү жансыз мелмилдеген суу аймагы. Анан дагы пенделердин ичинде тынч жатып жашай албаган пенденин дүйнө кезген, жанын коёр жай издеп тынчы кеткен безерлиги. Бул коошпогон нерселердин козголушу ушу тапта ага укмуш көрүндү. Мына ушунда чиркөө ээси бир чечимге келди. Кайра деңиз кештирип, дүйнө кездирип, аны каяка айдамак? Чакыр эмесе, деди ал дагы эле өз ою менен алек болуп. Өзүң барып киргизип кел. Прус Мария ыраазы болуп ордунан турду. Куп болот ыйыгыне. Ал эшикти көздөй жөнөй бергенде чиркөө ээси кайра токтотту. Токточу апакеси, сиздин безериңиз кайсы тилде сүйлөшөт экен? Албетте болгар тилинде да, түрк тилинде анча-мынча билет окшойт. Андай болсо, Иванна эжейди тилмеч болуп берсин деп өтүн. Ошондой эле болор, Иванна эжей сыртта күтүп турат. Жанагысындай эле шалы жоолугун оруна салынган Бахияна урумдун кечил келин кыздары 1000 жылдап жай кылган коргон сепилинен таш төшөлгөн конок үйүндө баштатан баары тааныштан бетер эч нерсеге көз токтотпостон, үн катпастан Иванна эжейди ээрчип баратты. Буга чейин бу жайда канча жан болбоду дейсиң? Бу төшөлгөн таштарды канча таман жылмалап баспады дейсиң? Жаны кашайып, жашоодон кечип, тагдырына нааразы болуп, же моюн сунуп, өзүн өзү түбөлүк камоого салып, зарымы ук Куда деп заргакшап жүрүп, дүйнө кеткендер канча болду дейсиң? Кудаанын сотуна канча зар айтылбады, канча сыр ачылбады, канча көз жаш төгүлбөдү дейсиң? Себеби зарымы ук Куда деген сайын адамдардын арылбаган кайгы касирети, ыза кордугу толгон арыз арман Кудаанын сотунун кулагына арналат. Дүйнөдө андан өткөн арман жок сыяктанып, көкүрөк датын Кудаанын өзү укмагына зарурат болот. Антпегенде кантмек? Жер үстүндөгү тирүүлүктүн адилетсиздигинен чыккан арыз арманын башка кимге, каяка багыштамак? Антпегенде андан башка акыйкат сот бар бекен? Антпегенде ушинтип жашоонун кажаты канчалык? Ошондо да баарынан баары, ар кимисинен ар кимиси көрүп жаткан кордук, жамандык жер үстүнө батпай, анын баарын айтып бүтүшкө эч кимдин өмүрү жетпей жатпайбы? Эрдин кымтып мистейип, Бахияна унчукпай бара жатты. Кудаа менен сүйлөшүүгө ал үчүн өмүрү өткүчө, дүйнө кеткиче, өзүн ушу монастырга камоо кезеги мына Бахиянага жетти. Ал игуменянын резиденциясынын ички курулусунда баратты. Мармар монастырынын теге төрүндөгү эшиктен кирген соң, ага бул монастырда калар калбасын айтышат, ошону угаар эшикке жакындап баратты. Деңизден өтүп келатканда эле шамал жулмалаган чачын жыйнап, ак чүпүрөк менен башын бууп алган. Койкун күрөң чачы толкундана, ийинен жаба төгүлүп турат. Тармалдаган чачы жайык маңдайына чапжак азган жүзүнө
жарашык бергени менен убара кылып кайраттуу эпке келбейт. Ошон үчүн ушу кейпинде ал башынан жараланып, эми сурак айдалып бараткан безерге окшоп кетет. Боюн түз кармап, чоочун көзгө сыр бербестей, зымпыйып баратканы менен ичинен сыздаткан жан кыйноосу мисирейген көз карашынан сезилип барат. Ошон үчүн бакырайган кара көзүнөн ачуу кызыл учкун чачырап бараткан сыйт. Көптөн бери жан кейиткен азаптын тагы ызгаар көргөн жүзүнө батып калгандай. Антсе да бул баары тегиз жалаң кара, жалаң бой кийинген. Азыр ар кимиси демейки иштери менен алек болуп жүргөн кечил аялдардын арасында аны бөтөнчө бөлүп турган дагы бир касиети бар сыяктуу. Сырт кебетеси эле бөтөнчөлөнгөн жок. Жол азабы, көр азабы, азган тозгон, бут кийими жыртылган. Бирок анысы да эмес. Бул келишинде ал жер кезген, башпааник сураган кайырчы эмес. Тияктагы согуш жүргөн талаада аскери кыргын таап, кара кабар алып келаткан акыркы аскер чабарманга окшоп кетет. Мына эми ошол кара кыргындын кара кабарчысы акыркы аралыкты калтаарый арыштап барат. Тамагы кургап, өзү туман ичинде, түшүндө бараткансып туш тараптан аңкая караган кечил аялдарды аралай чымыркана карманып, жетер жерине жетпей жыгылып, жан бербеске тиштенип, ханына жетип, кара кабарын айтып, анан жыгылып өлүүгө кайыл болуп, жүзүндө тияктагы кандуу кармаштын кара көлөкөсү дале караңдап, ач кыйкырык, куу сүрөөн, айыгышкан согуш дүбүртү кулагында жаңырып баратты. Чиркөө ээси Митродора бул келгенде ката алданбай, бирок салкын кабыл алды. Экөө аңгемелешүүгө отуруп жатканда, картаң кечил келген кызды каныккан көз менен бир карап алып байкады. Бул тизилей калып, куру бекер Кудайды ооз кала берчү дей эмес. Башынан бирдеме кечирген, оор мүшкүл, жаман иш өткөргөн болуу керек. Кудай атобо, жап-жаш неме? Кечеге эле келишкен сулуу экен. Болуптур, ургаачы. Иванна эжей грек тилин суудай билет. Бирок көптөн бери сүйлөбөй жүргөнгө өз эне тили болгон болгар тилин кичине унута жаздап калыптыр. Андыктан бир сөздү бөөдө кетирбей, ынтаалана которуп жатты. Ошону менен Бахьяна игуменияны ыйык эне деп айтуусун унутуп калбаса экен деп калтаарып отурду. Монастырга киргенден берки көп жылдардын ичинде бүгүнкү күн Иванна эжей үчүн өзгөчө болуп, ага өзүнүн дагы тиешеси бардыгына өрөп көптүрдү. Пенделик тириликтин толкуну ойдо жок жерден өзүнүн боордошун алдына серпип салып отурат. Мунун себеби кандай болгонуна карабай, Иванна эжей сиңдисинин тагдырын турусураак жайгаштырууга, колунан келген жакшылыгын аябоону өзүнө милдет деп сезди. Просмонария Феодоранын игумениянын алдынан дагы бир өтүп коюшун суранган да өзү эле. Эми мына тилмеч болуп, жакшылык менен бүтсө экен деп Кудайдан жалынып отурат. Улам суроо берип, жообун угуп, ой учугун улап токтой калып, шашпай көпкө чейин аңгемелешти. Балам, ысмың Бахьяна беле? Мага ошондой дешкендей болуштугу. Игумения Митродора кепти ушундайча баштады. Ооба, бүбөйүнө, ысмым Бахьяна. Фамилиям Матенова. Болгариядан болом. Болгариядан экениңди билем. Алыс жолдон аябай кыйналсаң керек. 2 ай дегенде араң жеттим. Үйдөн чыкканда биздин тоолордун кары жаңы кете баштаган. Бул жерде болсо жаз өтүп жай келип калыптыр. Жөө келдиңби? Ооба. Согуш эмне болуп атат? Элде эмне деген кеп бар? Болгария чыгыш фронтуна аскерлерин жибереби? Билбейм. Мен үйдөн кеткиче андай сөз угулган деле эмес. Кийин эмне болгонун айта албайм. Менин оюмча эч кимдин аскер жибергиси жок. Түшүндүм балам. Урум чиркөөсүнө кызматы өткөн сенин өлкөң ошол аламаттан аман болгой эле. Сени мугалим болуп иштептир деп айтышты. Канчага чыктың балам? 21-ге чыктым. 22-ге карадым. Мектепте
Айылдагы гимназияда 1 жыл сабак бердим. Эми минтип баарын таштап баса берүүгө туура келди. Бизге эжей сиңдилердин элден чет турагына эмне максат менен келдиң, чырагым? Ыйыктардын өмүр жолуна түшүүгө дил койдуңбу? Же башкалкалар башка бучерек таппадыңбы? Же жаныңа тынчтык бербеген күнөөң барбы? Эл ичиндеги ар түрдүү азгырыктардан качып, кечирим тилеп келдиңби? Анткениңе ар башкача себеп болушу да мүмкүн эмеспи? Бахьяна үндөбөй кечир аялдарды карап койду. Үчөө тең игумения Митродора, Просманария Федора менен Иванна эжей баары тең мунун жообун күтөт тиктеп тура беришти. Бул суроо эң орчундуу суроо. Кудайдын жолуна түшүп, кылт этпей буйругун аткарууга башын байлоону ниет кылган адам эң алды менен өзүн өзү кеңешип ыйманына салып, ошону менен катар Кудайга, Кудайдын кулдарына, монастырга кетүүдөгү ой максатынын негизин толук айтып берүүсү абзел. Ошондуктан суроо орчундуу. Беттери менен колдорунун учтары гана араң көрүнгөн, капкара окшош кийимчен 3 кечил аял өздөрүнүн бу дүйнөнүн жыргалынан кечип, азап тозогуна кайыл болуп жүрүп, жетишкен билиминин бийик деңгээлинен так ошол кыйынчылыкты али башынан кечире элек, бирок буларга тагдырлаш болууну самап келген кызга кырдана карап турушту. Азгырыгы күчтүү дүйнөдөн безе качып, же бирөөнүн тилине кирип, же бир күнөөгө батып, же дагандай себептер менен кылымдан так өтүүнү каалап келген кыз менен булардын ортосунда көзгө көрүнбөгөн терең өткөөл турат. Так ошону эми өзү айтып бериши керек. Бахьяна муңая төбөн карап, өзү менен өзү болуп, бир саамга буларды унутуп койгонсуп отуруп калды. Ошо кейпинде узун мойну, акырек сөөктөрү, жүзүндөгү кейиш менен арып чарчуунун азабы даана көрүндү. Чуш туйган далысы ылдый куюлушкан мата оромолу узактан учуп чаалгып келип конгон куш канатындай шалбырап, өзү да апкарып турганын байкаган бүбү кечил жүлөп таяп койгусу келди. Кызга айтчы, деди жанындагы экөөнүн кенжесине. Сиңдим Иванна, өз өмүрүн кечилдикке арноо деген Кудай Таала эгемдин амирине биротоло баш ийип, аны чексиз сүйүүбүздүн аябагандай оор сыноосу. Өзүңө өзүң эгедер болбойсуң. Дениң да, жаның да баары тең Кудайга. Анын өлбөс өчпөс идеясына, анын нурлуу бейнесине багышталат. Айттыңбы? Баарын так түшүндүрдүңбү? Анда дагы айт. Мына Бахьяна, сен бизге келдиң дейли. Бирок сенин ким экениңди, жан дилиңде эмне максатың бар экенин так билмейинче, биз сага эшигибизди ача албайбыз. Көрүп турам, жапжаш кыз экенсиң. Андыктан азыртадан ачык сүйлөшөлү. Бизге кошулсаң, махабат дегенден, сагыныч арзуу дегенден, энелик бакыт дегенден биротоло ажырайсың. Ал түшүнүктөр кечил турмушунда болмок түгүл, аты да каталбайт. Анткени алар биздин эгебизге карата бүткүл жан дилибиз менен берилишибизге кедерги болот. Ырас, бизди пенде дейт. Пенде болгон соң бардык эл адам өзүн өзү көкөлөтүп, пенделик жыргал, махабат рахатына кол шилтеп кое албайт. Андыктан баарын тең алдын ала таразылап алуубуз керек. Албетте, айрым бир катаал шартка кабылат да, адам бул турмуштун жыргалынан кечип кетип, эми мындан ары ага кайра кайрылбастай болуп, көңүлү кайт болот. Бирок биз пендебиз дебедикпи? Бечаралыгыбыз жок эмес. Кудай өзү кечирсин. Ачууң тарайт дегендей, кайт болгон көңүл жараты айыгат. Ошондо баягы биротоло кол шилтеп кеткен жашоо кумарын аңсап, өзүн өзү чектеген тоскоолдуктарды оорсунуп, ичим тап болуп өкүнүп, арманы күчөйт. Өзү бир киши боло туруп, эки башка жолго түшүп, өзүн да алдап, эгем алдында жалган, жасалма иш жасап күнөөгө батат. Баарынан ушул жаман, ушул азап. Андыктан биздин арабыздагы эң аруу, эң ыйык нерсе киши өз жан дили менен, кылдай кири жок таза ишениминин негизинде Кудайдын амири менен саакылыкка ниетин бурушу. Ырас, монастырга келүүнүн түрдүү себептери боло берет. Алардын баары тең эле жакшы. Себептери ар кандай болгону менен,
натыйжалары бир. Андыктан балам Бахияна, сени бизге келишиңе эмне себеп болду? Так ошону билишибиз керек. Оңой олтоң эле чечим эмес бул өзү. Түшүнүп турам. Жооп айтардын алдында Бахияна үшкүрүп койду. Бирок дегенде бир илинчеги да турат, деди да кайра оюучугун улай телмире калып, кайдандыр жумурундагы сырын сууруп чыккандай күңкүл сүйлөп сөзүн улады. Сиздерди күттүрүп койгонум үчүн кечирип коюңуздар. Ушул суроого жооп береримди билгемин. Ооба, билгемин, деп кайталап койду. Ошондуктан алардын баарын ойлонуштуруп, даярданып алууга жетишээрлик убактым да бар болчу. Сиздерге келаткан жолдо бир топ жер басып, бир топ эл аралап өттүм. Кыйын эле болду. Бирок мына эптеп түрөө жеттим. Манастырга эптеп жетип, биротоло кирип кетсем экен деген тилегим ого бетер бекемделди. Албетте, Бүбү-эне, сиздин айтканыңыз туура. Адам өзү чын дили менен берилип, жан дили менен ишенип келгениңиз жакшы дегениңиз чын. Мен болсо бул ишенимге башкача жол менен, жокко чыгаруу жолу менен келдим. Келгенде да каркыраган ээн чөлдөн келдим. Кантсе да ушул жердемин. Ушул сөздөрүмдүн жетишсиз экенин түшүнүп эле турам. Ооба, мени бул жерге жетелип алып келген жагдайдын кандай, андай болгонун сиздерге толук айтып берсем болот эле. Бирок мен анта албайм. Айткым келбегенин, же бир намысыма тийген иштен уялганымдан эмес, андай себеп деле жок. Мекен жергемди таштап, бери чыга бергенде, мага эми баары бир сыяктангансып, эч кимге, эч нерсеге карызым жоктой көрүнгөн. Бирок өткөндөгүнүн жиби үзүлүшү кыйын тура. Бир топ убакыт өтмөйүнчө болбойт экен. Албетте мен өзүм менен өзүм күрөшөм дагы. Азырынча айтууга болбой турган сөздү ачык айта албайм. Мени кечирип коюңуз, Бүбү-эне. Андан артык сөз айта албайм. Ушу сөзүм сиздерди ишендире албаса, капа деле болбойм. Түшүнүп турам, сиздер менен ушунчалык дидарлашканыма деле ыраазымын. Кандай сезсеңиздер, эрк өзүңүздөрдө. Акырында бир айтаарым бар. Мен бул жерге жөн эле келген жокмун. Башымды биротоло байлап келдим. Мүмкүн тагдырыма жазылса, силердин айткан дегениңиздерге биротоло көнүп, баш отум менен берилип кетким бардыр. Кудайдан гана үмүт кылып, Кудайдан гана күтүп калдым. Өз тагдырымдын мезгил менен мейкиндиктеги мындан аркы өтүшүн эгемин өз колуна тапшыргым келет. Эми өз өмүрүмдүн мындан башкача болорун элестете да албайм. Ушул ниетим менен алдыңыздарга келгендегим. Кечил аялдар Бахиянаны аябай кунт коюп угушту да эми Бүбү-эне эмне жооп айтар экен деп күтүп калышты. Ырас, сенин айткандарыңдагы жөнү бар өзүнчө, деп койду игумения Метродора. Бул киши чыны менен эле таң калды. Мындан мурда буга окшогон сырды укпаган, мындай окуяга оропара болбогон. Адатта манастырга келгендер адегенде эле көзүнө жаш алып, өз тагдырларынын татаалдыгын ыйлактап жатып, толук бойдон, атүгүл ашыра ачыктык кылып айтып беришчү. Так ошонусун алар бу дүйнөдөн кечип кетүүнүн бирден бир негизги себеби катары көрсөтүшчү. Мында болсо, иштин жөнү бир топ башкача. Бул кыздын сөзүндө ачуу чындык катылып тургансы деген ойго кетти кексе игумения. Мындай карасаң, жап-жаш, күлгүн кыз, өспүрүм бала десе да болот. Бизге келерге чейин эле биротоло чечкен экен. Не бар, не жок дегенди биротоло тактаган экен. Алда шурду кыз айе. Далай тозоктон өтүп үлгүргөн окшойт. Мына бул чечими ага оңойго турбаса керек. Муну бутуна тургузууга кулгабыш кылбасам, бул чыдай эмес. Бизге келиши бекеринен эмес, чыны менен эле. Жөн салды жоруп көрүнбөйт. Менин ушундай ойго түшкөнүм дагы таң каларлык өзү. Биз сага ишенип эле турабыз, балам. Айткан сөздөрүңдүн баары чын дилиңден чыккандыгынан шек санабай турган эч кандай себеп жок, деди Бүбү-эне. Өз башыңдан өткөндү толук айтасыңбы, же бир каймана сөз менен кыйтып айтасыңбы, ал өз ишиң. Сени эч ким кыйнабайт. Ар бир киши өзүнө туура келгенди иштейт. Мынчалык болгондон кийин айтып кое берейин, Бахияна. Өткөн кеткенде дагы бир сыйра таразылап, акылга ченеп көрө турган убактың дале бар.
Сени биздин арабызда калтырууну эже сиңдилердин кеңеши чечкенче, сен биротоло чачың кыркылып, кечилдикке өткөчө дагы ойлонуп көр. Биздики сыяктуу жашоонун маани маңызына ишенбей турган болсоң, монастырдан каалаган учурда кете берсең болот. Сыноо мөөнөтү берилет да, сага руханий ата чегерилет. Биздин ыягатабыз Иов деген киши Константинополдон келип турат. Эгер туура көрсөң, ыймандай сырыңды ошол атаңа айтсаң, айтарсың. Кимге качан эмне дээриңди өзүң чеч. Мындай иште бирөөнүн акылы бирөөгө аш болбойт. Анткени жараткан эгем чексиз ай көлдүгү менен биздин ар бирибизди өз эркибизге койгон. Ошол биздин оңой эмес пенделик касиеттерибизди эгем өзү бузулгус кылып өз ыйманыбызга койгон. Андыктан биз храм ичинде болобу, же андан сырткары деле кудурети күчтүү жаратканга жалынып, атын ыйык тутуп, ошол түбөлүк айкөлдүүлүгүнө таазим кылып келебиз. Бүбөйне кандайдыр эң орчундуу ойду айтууга камдангансып, бир аз токтоло калды да анан сөзүн улады. Ошондуктан биздин ыйманыбыз менен эркиндигибиздин ортосундагы күрөшүү дагы түбөлүк. Качан болбосун эркиндигибизден ыйманыбызды ажырата бөлгүбүз келет да, ошол үчүн жан талашып, жаалдана тилденип басып жүрөбүз. Ушундай боло берет. Жан дилиңдеги ыймандай сырыңды бирөөгө айтканда, өз кылык жоругуңду тутунган жолуң менен өлчөп ченегениң. Муну айткандыгым сени шашпасын, оор басырыктуу болсун дегеним, Бахьяна. Мына ушундайча кеңейте сүйлөп, алдына келген жаш кыздын ошо кеп сөзүнө аябай кунт коюп угуп отурганына игумения өзү дагы ыраазы болгонсуду. Биз дагы бир топ сүйлөшөбүз, чырагым. Азыр сурайын дегеним, биздин монастырдын бар экенин кайдан билдиң? Жана силердин жерден алыскы деңиздин аралыгындагы бизди көздөй кандайча келдиң? Бахьяна өз ою менен болуп, ичинен күбүрөнүп жооп даярдап жатканын кечил аялдар даана сезишти. Ушул жерге, мына сиздерге бир киши келмек эле, деди кыз. Эрдин тиштене сүйлөп, бирок анын сиздерге чейин жетиши тагдырына буйруп аптыр. Мен анын ой максатын билчү элем. Ошол үчүн ишке ашырууга жардам кылайын дегемин. Бул жака келчү жолду негизинен болгулап билчүмүн. Бул аралдын аты түркчө Чечме Ада булак арал экенин да билчүмүн. Ооба, Чечме Ада. Анан жанагы киши эмне болду? А киши эми келе албайт, эч качан мында келе албайт. Ал өзү ким? Ургачыбы же эркекпи? Эркек? Кызык экен. Бүбүйене таң калды. Ургачылардын монастырында ага эмне бар эле? Бахьяна үндөбөй калды. Ушунусу игуменияны дагы шектентип салды. Анда сен мүмкүн бирдеме кабарлаганы, же бир аманат сөзүн айтканы, же кечирип кой, албетте кандайдыр пайда көздөп келип жүрбөгүн. Андай болсо жашырбай эле айт. Жок бүбөйене, андай максатым жок. Аманат сөз деле жок. Айтар кеп деле жок. Өзүм гана келдим. Пайда көздөп жүргөн жерим жок. Мен эч качан эч нерсе алгым келбейт. Андай ниетим жок. Кечил келиндер үн катпастан бирин-бири карашып алды. Бул сөз алардын ынтаасын козгогон эле. Ушул маалда босогодон монастырдын дасторкон жайгычы баш багып калды. Кыязы чиркөө ээсине зарыл иши бар окшойт. Бирок игумения анын сөзүн укпады. Азыр эмес, анан кел, деп колун тетире жаңсады. Дасторкончу кайра кеткен соң, игумения кайрадан Бахьянага кайрылды. Айтчы балам, алиги кишинин анык ниетин сен айтпай жашырып койсоң деле болот беле? Ошондойбу? Кечиресиз бүбүйене, эмнесин айтасыз? Эрен-терөөң эчтеме деле эмес. Сөздүн даана болушунча. Алиги бияка жетсем деген кишинин ниети тууралуу сен айтпай деле койсоң болот эле да. Жок, айтпай кое алмак эмесмин. Ал киши болбосо мен бу жерде болбос элем. Демек биздин монастырга тийип өтсөм деген ак ниетинен башка ою болбогон экен да. Туура айтамбы? Дал ошондой, деди Бахьяна. Бул айтканымдан башка копия калган эч нерсе жок. А түгүл жөндөсү жөндөй толук айтылды дээр элем. Ал кишинин ушундай ниети болгону ак. Эми анын өзү да жок. Болгону ушул,
мен өз алдымча келген жанмын. Игуменя баары бирдемеден күдүктөнгөндөй болду. Ошондон Иванна эжейден такып сурады. Айтканың айтканыңдай которулуп жатканына көзүң жетеби? Айтканыңдай бөөнө, деди Иванна. Сөзүн сөздөй. Кандай айтса, мен да ошондой. Сөз жыйынтыгы чыгаар алдында кичине тыным боло түштү. Балам, биздин эже сиңдилерибиз. Сени кечилдик жамаатына кабыл алышка каршы болбос деген үмүттөмүн, деди чиркөө ээси жаны ачыгандай. Андай болсо жашап көрөрсүң, үйүр алышаарсың. Баамымды Бахияна биздин монастырдын китепканасында иштөө ылайыгын таап кетерсиң деп ойлойм. Китепканабыз бай, дин илими, философия. Урумдан берки тарых китептер бар. Түгүл таанышууга Элладанын жазмалары дагы сакталуу. Ошондой китептер болгар тилинде да барбы? Ооба, болгарчасы дагы бар, бирок башкысы грекче. Деги китеби шарбын? Эми болсо кызым, түз жооп берер, түз суроолорум бар. Ошолорго көңүл бурчу. Айтчы, күйөөгө чыктың беле? Жок, шерттелген болчумун. Бирок шерт сөзүн кайра алгамын. Анда эмесе, сен мени кечирип кой, бирок мен билишим керек. Салтсыңбы же кош бойлусуңбу? Билип ал, бу жерде монастыр дейт. Жок бөбөйүнө, тилекке каршы жок. Тилекке каршы мындан ары түк болбойт. Түшүнөм, бирок биздин антыбызда, абалы Куда алдында берген шертибиз да ушул. Бахияна моюн сунуп баш ийди. Кароосуз калган касирет кеселман же жетимдериң жокпу? Жок бөбөйүнө, ата-энемен алда качан айрылгам. Жакын туугандарым анда калбады. Коколой башым. Өзүңдүн дениң тазабы? Касирет кеселиң жокпу? Жок, дени кардым суу. Ооруп сыктаган эмесмин. Анда Кудай жалгасын. Андай болсо, Бахияна кызым, мен игумения Метродора. Сөзүнүн аягына жакындай баштады. Бул аптада болбосо да, кийинки аптада сенин бул монастырда туруп турбасың тууралуу эжей сиңдилердин пикирин угасың. Менимче ал пикир оң болор дейм. Ошондой болор дейм. Эже сиңдилер, деп Фёдора менен Иваннага карады. Иванна эжейдин пикири белгилүү. Баш ийкегилеп ийди. Фёдора болсо, мен сөздү башынан бери кунт коюп угуп отурдум. Бахиянаны биздин эже сиңдилердин жамаатына кабыл алуу боюнча пикирим башынан эле оң болчу, деп өз оюн жарыя кылды. Бу кызым Машаяктын ак тил колуктусу болуп, ушул жерде туруп калаар деп жүрөгүм сезет. Кудурет күч ошодур. Игумения кечээ күнү эле бу келгинде кайра кайтарып жибергиси келип турду эле. Эми сөзүнүн акырында энелик мээрим менен үйрүлдү. Бара кой балам, орнош, эс ал, баш аягыңды жыйна, деп босогого узатып келди. Азырынча кечилдик сутананы кийип турарсың. Жол ошондой. Анан чач кыркканга, Куда деп жан кайылдыкка жарасак, анык кечилдик наркка жетерсиң дагы, бизге окшоп кара кийинерсиң. Мына ошондо ысымыңды дагы чиркөөнүн эрежесине ылайыктап өзгөртүп аларбыз. Жол ошондой балам. Бирок баамымда сен ысымыңды өзгөртөр ниетиң байкалбайт го. Көзүңөн көрүп турам, айт, тартынба. Ырас бөбөйүнө, бу жерге кандай ысым менен келсем, ошол ысымымды алып кала берсем деген жалгыз өтүнүчүм бар. Ойлонолу, айтканың акыйкаттыр, Бахияна. Машаяк тегинен чыкпаганы менен сенин ысымың мага жагып турат. Ата-энең музыка жаатынан болуп жүрбөсүн. Кандай десем, музыка жаатынан деле эмес, бирок экөө тең музыканы жанындай жакшы көрүшчү. Атам деңизчил эле, сууда кеменин капитаны болчу. Кемеси кыйрап, кошу жок болгон. Андан көп узабай апам каза болду. Мен бала кезимде бир жолу Германияга барганбыз. Эсте калган эң сонун элестерим ошондо. Собордон собор кыдырып, музыка окучу элек. Ошондой дейм да, бекеринен эмес. Ысымыңдан кабатыр болбо, дин жол экен. Азырынча үйүр ал, кечилдикке көн. Анан иш өзүнөн өзү бүтөт. Сааты чыкканда баары жай-жайында болор. Биздин пейилибиз жакшылык. Чиркөө ээсинин жанынан чыгып кетип алып, Бахияна кызык болду. Кайра кирип барып, карыган игуменияны кучактап алып, көкүрөгүнө башын жүлөп, өксүп ыйлагысы келди.
Эмне болгонун, кандай болгонун төкпөй чачпай айтып берип, көксөөсүн сууткусу келип, анан ошо турган жеринен жан таазим кылып, түтүн болуп, кайым жоголууга кайыл болду. Азап муңдун таасирин сезбеген кайып берликти көксөбөйдү. Көксөгөндө да кандай көксөдү дейсиң чиркин. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун романдан үзүндү деп башталган Бахияна чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.